курду чечпей келе деп аттык, ордон ардан турбагыла. Кийин билдик уже биз баягы эмеде Казакстанда ооруканада жатканда ошол көрсө Грознойда башталып турду ошол ыз үчүн баары. Деңиздин үстүндө учуп бараттык да. Мен ошондо уже баллонду кийгизип баштаганда кислороддун маскаларды түшүрүп, маска кийгиле дегенде эле уже бүттү дедим да, самолет түшсө бүттү, өлдүк го деп. Жандандыруу бөлүмүндө жаткан оорулуубуздун Ренаттын диагнозу Болгон ошо бир катуу үн чыкты, анан салондун ичи, самолеттин ичи паникага түшкөндө ошондо ойгондук. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Азыркы учурда коомубузда өзгөчө жүрөктү ооруткан окуя болгон. Бул Казакстан мамлекетинде Актоо шаарында болгон авиа кырсыктан каза тапкан инсандардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Анын арасында биздин мекендештерибиз да бар экени аныкталып, азыркы учурда 3 жараныбыз Бишкекке алынып келинип, азыркы учурда дарыланууда. Азыркы абалы кандай? Сиздер менен биргеликте сүйлөшөлү, биз менен бирге болуңуздар. Абалыбыз жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы баары. Ушу түнү келип бияка келдик. Баары жакшы, абалыбыз жакшы, карап атышат. Сиздин алган жараттарыңыз эмне жарат алыпсыз? Биздин меники азыр колдо бир жерден сыныптыр. Болду, калган дене башым баары эле жакшы. Кичине ушу тыттыктар бар, анан көктөр бар да, гематома. Калган баары жакшы. Мына ошол кырсык болгон окуя боюнча айтып өтсөңүз. Самолет ичинде жүргүнчү катары баягы сырттагы адамдарга кызыктар эмне болуп башталып кетти, эмне болду ошол учурларда? Биз Баку аркылуу Грознойго учуп атканбыз Бишкектен. Бакудан самолетко түшкөндө түн болчу да, таң амал болчу да, түнү менен уктабай. Самолетко түшкөндө эле уже отуруп уктадык. Ойгонуп кетсек, ошо самолеттин ичинде уже ызы чуу болуптур да. Паника болуптур самолеттин ичинде. Ошондо ойгонуп кетип эле ошо менен башталды да. Кийин билдик уже биз баягы эмеде Казакстанда ооруканада жатканда ошол көрсө Грознойда башталып турду ошол ыз үчүн баары. Ошол менен биз 1 сааттан ашык жүргөн экенбиз абадачы. Башталып жатканда кандай оюңузга кандай нерселер келди? Жаңы башталып атканда. Аны түшүнбөй деле калдык. Биз уктап ойгонуп кетсек эле ошо эменин самолеттин ичинде ызы чуу болуптур. Тиги ошо самолетту кызматкерлери элдерди тынчтантып, ордуңардан турбагыла, коопсуздук куруңарды таккыла, карманып отургула деп инструкцияларын айтып атышты. Ошо менен ошол жанагы Казакстан жерине келип түшкүчө ошо инструкция айтып атышты. Курду чечпей келе деп аттык, ордуңардан турбагыла. Деңиздин үстүндө келе атканда уже терезеден деңиздин үстү көрүнгөндө спасательный жилеттерди алып кийип отургула деди. Ошолорду кийип отурдук. Ошол. Бул Бакудан через Баку эмеге Грозный баратканыңызды айтпайсызбы? Үчөөңүздөр кандай тааныштыгыңыздар бар? Үч жүргүнчү кыргызстандык. Үчөөбүз болсо, биз Эрлан экөөбүз дос балдарбыз. Биз университетте чогуу окуп, ошон көптөн бери экөөбүз катышып жүрөбүз, дос болуп. Ким Ринат болсо, биз ошо экөөбүздүн досубуздун бир тууган иниси да. Азамат уна айдаганды аябай жакшы көрөт. Ал дайыма үйүнө бара жатып, жеке автоунаа тууралуу кыялданат. Мен Турспортту гана болсо дегем. Азамат О номеринин балансын толуктады да, туура кыялданганына ээ болду. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Ал биз баягы самолет кулагандан кийин эсибизге келгенде эле бири-бирибизди издегенге эле эме болду. Биринчи эле ошол
Эрлан экөөбүз бири бирибизди көргөндөн кийин эле тиги инибизди издегенге шашылдык да. Ошол инибизди тапкан соң эле сыртка чыкканга аракет кылдык. Сыртка чыксак ошол эме Казакстандын ошо казак элинин немелери экен. Куткарчылар ошо кийин билдик да, электриктер болчу экен арасында көбүчө. Жакын жерде болчу экен ошо электриктер. Ошол үчөөбүз чыгып эле анан ооруканага кеттик эң биринчилерден болуп. Аталган күч кубат берип, ошол инибиз ошо өзүнө келди, көзүн ачып, сүйлөшүп, бизди таанып, биз менен баягы кечээ түнү ошо Казакстандын Актаудан учуп келгиче жолдо карата сүйлөшүп келди биз менен. Баары эле эсинде экен, баарын тааныды. Бүгүнкү күндө менин оюмча абалы жакшы эле го. Бирок реанимацияда калды да бүгүнкү күндө. Силер Бакуда Грозный бараткансыңар, э? Биз Бишкектен Грозный болчу, Бакуда пересадка болчу жана. Пересадка Бишкектен. Бишкек Баку Грозный болчу да, пересадка менен. Иштегени. Жумуштар. Жумуш ошо машиналарыбыз ошол жакта болчу. Биз машина алып келчүбүз эмеденчи, Грузиядан. Жада бир ай мурун ошо эмеде Грознийде калган болчу машиналар, анан ошолорду алып келели деп кетип аткан болчу. Ал жакта кандай дарыгерлердин немеси? Жакшы. Ошо биз келгенден баштап эле. Эми ал боюнча пока сүйлөшө элекпиз эми. Бирок азыркы учурда жакшы карап жатышат. Жакшы. Азыркы абалда азыркы учурда биздин абалыбыз туруктуу. Биз мына Кыргызстанга көчө түндө келдик саат 3-тө. Азыр биздин врачтар карап атат. Баардык керектүү дары-дармектерди, уколдорду коюп, азыр өзүбүз жакшы сезип атабыз. Анан ошол кырсык болгон учур тууралуу айтып берсеңиз. Эсиңизде эмнелер калды, эмнелер бар? Кырсык болоор учур. Биз Грознийга баратканда Бакудан пересадка болуп, Грознийга баратканда уктап барганбыз. Уктап баратып, анан Грознийга конбоптур самолет. Бир моментте бир хлопок болду. Анан чочупой конуп кеттик. Самолеттин ичинде паника башталып, элдер ыйлап ызы чолгондо, анан ойгонуп кетсек, ошо даярдап баштады да биздичи. Биз азыр экстренный посадка кылабыз деп бизди баллондорду кийгизип, жанагы спасательный баллондорду кийгизип, анан деңиздин үстүндө учуп бараттык да. Мен ошондо уже баллонду полный кийгизип баштаганда кислороддун маскаларды түшүрүп, маска кийгиле дегенде эле уже бүттү дедим да, самолет түшсө бүттү, өлдүк го деп. Анан бир маалда баллонду чечкиле, будем садиться на землю деди. Будем команду давать на группировке да, группироваться будете деп, анан өзлөрү ошо эрежелерин көргөзүп баштады жанагы стюардесса. Ал акырына чейин ошо элди алаксытып, өзүнө келтирип, отургузуп ордуларыначы. Элди акырына чейин успокаивать этип атты. Ошо анан өзү команда бергенде эле уже бир 3-4 секунддун ичинде удар, чоң удар болду, катуу удар. Самолет тоголонуп кетти, ошо биз алдыны өйдө карап туруп калыптырбыз да. Ошол жерден уже бир канча убакытка өзүбүздү жоготтук билбейбиз. Көзүбүздү ачып эле уже ременин чечип, билдем чугурубузду чечип, дозум келип калды, анан биз инибизге жардам берип калдык. Инибиз кыпчылып калды, ошол тараптан удар болуп калды да. Аны эптеп чыгарып, биринчилерден болуп чыкканда эле ошо кишилер көрүндү, бир көк формачан. Сураганда ошо казактар экен. Инибизди берип эле анан түшүп, ошол картинканы көргөндө, ошо Казакстанга келгенибизде ошондо көрүп, самолеттин картинкасын көрүп, ошо ыйладык аябай. Анан биринчи скорый келгенде эле ошо инибизди салып алып, бир скорый менен үчөөбүз жөнөдүк больницага. Анан дальше уже казактардын врачтары, медсестралары уже биринчи жардамды көргөзүп, үчөөбүздү ар кайсы жака алып кетти да. Анан дарылап баштады. Өзлөрү ошо томографияга алып кетти, бирөөнү МРТ алып кетти, бирөөнү рентгенге алып кетти. Анан кийин биз больницадан кетишинде табыштык, сурап атып. Ошондой болду. Ошо бул да бир жараткандын өзүнчө бир керемети болуп окшойт. Анткени өзүңүз айтып атпайсызбы, ушул авиакырсыктан негизи аман калыш өтө бир сейрек кездешкен окуя да. Анан
ушул самолет жерге урунса өлдүк го деп да ойлодум деп атпайсызбы? Ушул аман калганыңызды сезгенде, көргөндө кандай сезимдер болду? Эми бул ошо аман калганда бул Кудай тааламдын берген экинчи жашоосу да. Эми балким биз ошол жерден бир нерсе себепкер болду. Например, орундукту биз мурун заранее алып койгондугуна байланыштуу биз Манас аэропортуна алып атканда ошол чогуу отурабыз деп бизди регистрация кылган кыз артынан чогуу отурганга место таап берген. Ошонун баары бир себеп болуп, бирок бул жерден Кудай чоң сактады да. Экинчи жашоо бергенине Аллага ыраазыбыз. Анан ошол уктап келатканда бир катуу сокку болгонсу бойгонуп кетти деп атпайсызбы? Алиев дагы ошол өзүнүн интервьюсунда улуттук каналга берген. Ошол Грозныйдын үстүнөн самолет дрон чабуулуна кабылганын билдирди да. Ошол сиздерге сезилдиби? Жок, менде өзүм өз тараптан көргөн эч кандай сезген нерсем болгон жок. Болгон ошо бир катуу үн чыкты, анан салондун ичи, самолеттун ичи паникага түшкөндө ошондо ойгондук. Учакка сокку болуп кыймылдаган өңүндө эч нерсе туюлган жок, Андай өзүм байкадым. Улуттук госпиталдан эки медиги, бир врач, бир реаниматолог, бир медсестра барып которулуп келишти. Актаабга барып 3 оорулуу которулуп келди. 3 оорунун экөөсү Эрлан менен Тилек, абалдары канааттандырарлык, туруктуу. Азыркы убакта улуттук госпиталдын нейротравматология бөлүмүндө текшерүүдөн жана дарылоодон өтүп жатышат. 3-чү которулуп келген Ринат деген оорулубуз абалы азыркы тапта туруктуу оор, диагнозу айта кетсем травмалар бар да. Башынан травма алган, өпкө жагынан, кабыргаларынан травма алган, туруктуу оор абалы. Аны азыр 3 оорунун тең бүгүн эртең менен саламат сактоо министри Алмаз Сабидиновичтин катышуусунда, улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин катышуусунда жана биздин реаниматолог, торакальный хирург, нейрохирург жана башка врачтарыбыздын катышуусунда консилиум өткөрдүк. Консилиумда кийинки дарылоо ыкмаларын, текшерүү ыкмаларын чечип, азыркы убакта текшерүүдөн өткөзүп жатабыз, жана тийиштүү дарылоо жүрүп жатат. Туруктуу оор болгондо эсине келип жүрүп атабы, жакшы эле ошол жагынан? Абалы туруктуу оор, акыл эси өзүндө жана кээ бир убакта психомоторное возбуждение деп коет, ошондой болот да. Себеби мээси катуу чайкалган, ушуп болгон, жана башында камталаган жерлери бар да. Диагнозун толук айтып коеюнбу орусча? Ошо именно жандандыруу бөлүмүндө жаткан оорулубуздун Ренаттын диагнозу сочетанная травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, субтравматическое субарахноидальное кровоизлияние, пластинчатое субдуральное кровоизлияние правой затылочно-теменной области, закрытая травма грудной клетки, ушиб обоих легких, двухсторонний пневмоторакс, ушибы мягких тканей лица, параорбитальной области, авалокту туруктуу. Бейтаптар жакшы болгондон кийин буюрса, буларга психолог керекпи? Буларга жакшы болгондон кийин азыркы тапта дагы психолог керек. Биз аны караштырганбыз. Алардын консультациясынан кийин кеңешин алышат оорулар. Сөзсүз түрдө. Чоң рахмат сизге. Иштериңиз келет.